Урматтуу кыргыз элим, албетте биздин сериал биздин элибиз үчүн. Сиздердин жагымдуу жазган комментарийиңиздерге чоң ыраазычылык билгизебиз. Албетте биз окуп атабыз, бизге көп сонун жардамдарын берип атат дегендей. Кийинки сериалдарда ата-эне, достук, биздин мамлекетибиздин өнүп өсүшү туурасында жакшы комментарийлер жазсаңыздар, мына момундай жакшынакай белектер сиздер үчүн болмокчу. Ошондуктан мен сиздерди кийинки сериалдарды чогуу көрүүгө чакырып кетмекчимин. Өзүңөргө маалым болгондой, мен бир топ жылдан бери мигрант болуп иштедим чет жакта. Бүгүнкү күндө мага окшоп жумушсуздуктун айынан көптөгөн жаштар ар кайсы жакта мигрант болуп жүрөт. Бул нерсе качанга чейин уланат. Тескерисинче биз жаштар мамлекеттен качпай, илимге, билимге умтулуп, өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшүнө салымыбызды кошолу. Урматтуу элим, биздин эл деген бактылуу жашашы керек. Ан үчүн апа, эмне деген шарт керек? Ан үчүн мына көчөңөр асфальт болушу керек, жарыгыңар күйүп турушу керек. Мына могу биздин келечегибиз болгон кичинекей мотурайган балдарыбыз үчүн мектебибиз жарык кенен болушу керек. Алар үчүн баардык шарт түзүш керек. Анын ким кылат? Аны мына биз кылабыз. Мына атайын ушу элге жолугуп, ошол шартыңардын жоктугун карап, анан биз шарт түзүп берели деп келдик. Урматтуу элим, мына сиздер үчүн ушу көчөңөрдү асфальттап беребиз. Жарыгыңарды күйгүзүп беребиз. Бул жол маселеси боюнча ушу жакшы карап коесуңар. Жолдун баары бул президент жүргөн жолдор жакшы болуп, башка жолдун баарын көрүп атасыңар. Ай, ушинтип эле шайлоодон өтүп алгандан кийин убадаңарды аткарбай жок болуп кетчилиңер. Мына алды 30 жыл болду, эчтеке болгон жок. Туура айтасыз, же. Биз шайлоочуларды шайлагандан кийин кайра талап кылганды билбей жатабыз. Мисалы, буга чейин сиздер шайлаган шайлоочуларыңыздардан талап кылдыңыздар беле? Эмне кылып атат, айткан убадаларын аткарыштыбы, аткарышкан жокпу? Же сиздер ошолордон убадаларын талап кылдыңыздарбы? Жок, талап кылган жоксуздар. Биздин эң чоң катабыз жана күнөөбүз ошол убадаларын талап кылбаганыбызда. Кудай буйрса биз өтүп кетсек, мына айткан убадаларыбызга турбасак, анда сиздер да бизден талап кылышыңыздар керек. Мына могу биздин кичинекей балдар үчүн мектепти кошумча кошуп салдырып беребиз, шарт түзүп беребиз. Мына бул жерде эжеке турат. Үйдөн иштегенге шарт болсо дейт. Үйдөн иштеш үчүн сизге машинка сатып беребиз. Тигүү үчүн машинкаларды сатып беребиз. Мына биздин айткан сөзүбүз. Менин мына жардамчым турат, калпайттырбайт мени. Сөзсүз түрдө айткан тилибизди, милдетибизди аткарабыз. Ошондуктан бул маселе дагы бизди ойлондуруп койбойт. Андыктан биз жаштар биргеликте жакшы иштерди иштеп, өлкөбүздү өнүктүрүүгө салым кошолу деп, мына ушул Келечек партиясын түзүп, астыңыздарда турабыз. Андыктан биздин Келечек партиябызды колдоп бериңиздер. Программаңар жакты, мага силердей жаштар көп болсун. Колдойбуз, колдоп беребиз. Жакты Келечек партиясын колдойбуз. көбірек жолт деп едім беле. Емкіде көбірек жолтыңыз мақұл ба?
Сюрприз. 2 есе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Жигиттер, эртең саат 3-кө Актерек стадионго барабыз. Ал жакта бизди жаштар күтүп атат. Биз азыр экөөбүз баннерлерге барабыз. Мейли анда. Мейли, ийгилик. Элдер жакшылап кабыл алды окшойт, э? Буйрса. Шайлоо жакындан сайын жүрөктөрдү күлдөйт го. Ниче, кеттикпи? Үйгө ора кетели, атамдар күтүп атат. Ой, азамат кыстатыбай. Силерди ойлойбуз, биздин келечегибизсиңер. Биздин балдарыбызсыңар. Hadi Hüseyin Kuluç, göz aynı çiçek koymuş. Süretçini karakla baldar. Ali Hüseyin Kuluç, baldarga bir kaygırıp, ilam sırap koymuş. Балдар, биз деген силерге ар дайым жардам берип келебиз. Балдар үйүнө биз жардам беришибиз керек. Анткени силер биздин келечегибизсиңер да. Bitti Süret. Болдубу? Каш чай? Бар өркес. Süretke tartsan yine. Эми жакшылап тарт. Болдубу? Өзүң качан келген тасың? Иштер жакшы. Хорошо, бүтөрү мейли, байланышып коеюк, бүтүп атабыз эле. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Эсиңиз жакшы? Кандай чемпион, жакшы? Жакшы, өзү кандайсыз? Америкада. Кандай Америка, жакшы? Сонун берсе. Атам үйдө? Ооба, кириңиз. Биз эле киребиз. Биякта, э? Ооба. Саламат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Эсиңиз жакшы? Ай, кечириңиз. Байкал, билген жок. Нормально. Жакшы. Кандай? Америкос. Өзүңүз кандай болуп калдыңыз? Жакшы. Мага деле айтып койсоңуз болмокта. Эми сен Америкада жүрсөң, ачыгын айтсам сен сарсана кылгым келген жок. Анын үстүнө келе калып тиги биздин кирлерди Байке. Эме, укканда сарсына болдум аябай. эмнеге сарсана болосуң? Мына байкең турат го. Жок. Өзүңүз кандай? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы буйрса. Агитация кандай болот? Жакшы. Жакшы. Кириңиз. Америка жактыбы? Сон. Не кылайын деп атасың эми? Паке, эс аламын кыч күн. Буйрса. Ооба. Эң негизгиси аман эсен келип алыпсың. Кириңиз. Ассаламу алейкум. Gel, жогору. Отургула. Жо, төргө тур. Кандайсыңар? Жакшы. Даярдык кандай? О, балам келди. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Ата кандайсыз? Жакшы. Отургула. Кантип атасыз? Шүгүр жакшы. Өзүңөр кандай? Добуштарды чогултуп атасыңарбы? Өтчү дешиңерби деген? Ата. Келиңиз, буга бир карап көрүңүзчү. О, келечек саясий партиясы дейт. Биз сени курабыз. Азаматсыңар кургула. Ай, байбише. Муну тияк кылып кой. Апаң карап турсун. Ай, мына. Күнүгө ушу. Кеминде 3-4 жолу өтүшөт. Элдин баары эле депутат болуп калганбы? Кана, силер келдиңер, балия келбесин. О, мен. Байке, Кудай буйрса, биздин округду мына атам экөөбүз контролдоп беребиз. Болгон туугандарга, тааныштарга айтып атабыз. Балдарым айнанып кетейин. Мына балдарым дегенде, бул Бүркүт деген баласына билесиңер кантип карайт. Ал балапанын бийик асманга алып барып туруп, анан таштайт экен.
аны тозуп алып кайра таштайт. Тозуп алып кайра таштайт. Ошентип бир 5-6 жолу тозуп алып, анан бүркүттүн балапандары анан тың чыгат экен, алгыр болуп чыгат экен. Силер да ошондой бүркүттөө болуп, эл журтуңарды, балаңарды жакшылап карагыла, Булар го бүркүттөрүң экен. Анда мен эмнемин? Сенби? Сен деген ак куумсуң. Мына ак куум. Келгиле чайга. Балдарым алтын. Материалдар соц тармактарга жүктөлдү. Баштай бергиле. Кыялыңды орундаткан бирөө болсо, я. Айтса керек орундап калса. Ассалаумалейкум, байкелер. Менин атым Кутберди. Мен силердин кыялдарыңарды аткарганы даярмын. Аның чың болсо, мага 2, жок, 3 бөлмөлүү батир берчи. Анда деген мени Могол Кутстро компаниясынын башчысы кылып койчу. Байке, сиздин калыңыз. Эй, Тыргабай чакырма экөнү. Обед кылалы, объектти баштайлы. Элдин баары күтүп атат. Код курулуш компаниясы кыялыңызды орундатат. Кирсең паркет жалтырайт. Залга деген. Бүгін баарыбызга белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо кызуу башталды. Шайлоонун жүрүшү тууралуу жеринен кабарчыбыздын репортажында. Канча? 12 киши алып келдим. 27 алып келем дебедиң беле? Калгандарын түштөн кийин алып келейин. Азыр баарын бир алып келсек билип калышат да. Ме, айтчы могу маскалар не жакшылап аккуратно эмен барын жарыя кылбай белгилерин акырын тагынсын. Акчасын бересизби? Алып кел, анан берем да. Ой, булар жеп түшпөсүн, буларды берип салайын. Калгандарын анан эсептешебиз да.
Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоонун жыйынтыгынын негизинде көп добуш алып алдыга чыккан партиялар: Эл журт 7,7%, Бүркүтүм. Улуу жол 13,6%, Ак тилек 10,3%, Мурас 15,5%, Келечек партиясы 0,5%, Жаштар прогресс партиясы 0,2%. Эң көп добуш алган партия журт 52,9%. Ey biz yendik! Жаштар үнү. Келечек жалаң жаштардын партиясы артта калды. Бул жолу дагы добуштар сатылды. Балдар, башыңарды көтөргүлөчү. Биз колубуздан келгенин баарын кылдык. Биз ушуну менен токтоп калбашыбыз керек. Алдыда дагы кыла турчу иштерибиз бар. Атаандаштарга алыс болуп көрүнбөйлү. Үмүтсүздүккө кирбейли. Барыңарга рахмат. Абдан жакшы иштедиңер. Азыр болсо барып, жакшылап эс алып, буйруса, биринчи күнү жакшы маанай менен кайра жолугабыз. Баргыла. Саламатсызбы? Шайлоонун жыйынтыгы менен куттуктайбыз. Рахмат. Ушул боюнча бир эки сөз айта кетсеңиз. Эми айта турган болсок мындай. Биринчи кезекте мен ушу кыргыз элиме мага добуш берип шайлаган үчүн чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Мурдагы ЛГБТ кечпирлер, баягы эле сөздөр, баягы эле калп сөздөр. Бекер убада. Күн түнү даярбыз. Башка партиялар нааразы болуп жатат. Шайлоо таза өттү деп ойлойсузбу? Эми жалпы элибиз көп болду го. Арзыбаган акчага добуштарын дагы сатышыптыр. Эми кантип жыргайбыз анан? Эми баягы өтпөй калган партиялар ар кандай шылтоолорду айтып, ар кандай сөздөр чыгарышат да. А элибиз болсо нукура эл үчүн күйгөн мыкты инсандарга добуш бербедиби? Мына эми 5 жыл нааразы болуп жашайбыз. Шашпай келгиле, сиздер менен дагы бир жакшы Сиздерди добуштарды 5000 сомдон сатып алды дейсиз, ага көз карашыңыз кандай? Ой, бул карандай калпай. Кантип андай болушу мүмкүн эмес. Эми мен эмне дейм? Ай кыргыз элим, белиңди бекем буу. Куттуктайбыз. Өтө мыкты результат. 20 жылдан бери биринчиликти бербей келе жатабыз. Биздин кийинки аткара турчу ишибиз.
Бұл істі ишке ашырыш біз үшін өте оор. Алик Усенгулович, оба ауыр. Бирок бул сиздин колдунуздан келет. Бул сиз үчүн кыйын деле эмес. Сиз эми бул иштин жолун билесиз. Мага вакыт керек. Бұл ішті жақсылап ишке ашырыш үчүн. Адамдарга көп пайыздарга кредит системасын киргизип, элди карызга батырып, жаштарды чет жактарга мигрант кылып чыгарып, алардын мекенге сөз сезимин жок кылып, алардын ордуларын башка адамдар менен толтурабыз. Сиз бул ишти ишке ашырсаңыз, сизди бул өпкөр бүгүндө сыйлык күтөт. Бұл жолғы шайлоодо бизден өтө көп каражат кетти. Şu 4 партия үчүн 2,5 миллиарддан ашык доллар кетти. Bunun ордун экеселеп толтурушубуз керек. Кандай толтурушту? Силер жакшы билесиңер. Алик Усенгулович, мына эми бардыгы сиз айткандай кылабыз. Кудай колдоп баарыбыз келдик. Эми каалагандай калчайбыз. Баягыраак өтүнүчүмдү колдоп берсеңиз, таможня жака барсам, ал жакты мен өзүм көзөмөлгө алайын. Эдил. Маданият министрлигине сен бар. Ал жакта акча жок да. Ал жака башка фракциядан барсын. Мен транспорт жагына барайын деп едим беле. Кандайчы? Ал жака мен барам деп сүйлөшпөдүк беле. Кое тургулачы айланайындар, А дегенде мандатты колго алалы да. Дагы 1 ай бар. Жетет баарыңарга. Кудай буйрса баарыңарга жетет. Алик Усенгулович, пирамида системасын жана кооперативтерди түзө берелиби? Ошону баштай бергиле. Анан айта турган бир нерсе, атына көбүрөөк көңүл бөлгүлөчү. Мындай элди чакыргандай болсун. Хорошо. Алик Усенгулович, сизге меймандар келиптир. Кирсин, чакыр. Артур Белекович. Ой, қанша жерде болбодум, қанша елді көрбөдүм. Бирок өзүңдөй легенданы көрбөдүм, досум. Куттуктайм. Эмемне дейин, менден бир чаанан илим бар. Мына, отургула. Чыныгы дос деген мына ушундай болушу керек. Танышы болгула, Артур Белекович. Балтабай, сен байкең менен жакшылап таанышкын. Бизге керектүү адам, чоң бизнесмен, контрабандист. Переживать этпе. Бизде все свои. Гел, өт, отур. Балдарын аттынбай, арнап сүйүүсүн, балама деп дуа кылып жалынат күнүтүн. Ата журту ак жүрөктөн сүйүп балдары, ата-эненин актаса экен асыл үмүтүн. Дайым жылуу ата-эненин
дүйнөдө таянар то тиреги ул кызы улуу жолду антып акталса кен ата-эненин ару тилеги. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай кийим? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Эми бир аз айылда эс алып алайын деп. Чо, өзүңдө эмне жаңылык? Жаңылык толтур. Бул шайлоодо дагы голостордун баарын журт партиясы подкуп кылып акчага сатып алыптыр. Бизде далилдердин баары бар. Жакшы, түшүндүм. Азаматсың. Мен буюрса эртең менен шаарга жолго чыгам. Балдардын баарын чогулт офиске. Анан бир жакшы юрист тапчы. Жарайт. Макул, сүйлөштүк. Киба, жана видеода көрсөтсөң. Канча? 12 киши алып келдим. 20 тап келем дебедиң беле? Калгандарын түштөн кийин алып келейин. Аз баарын бир алып келсек билип калышат да. Ме, айтчы, могу маскалар не? Жакшылап аккуратно. Так, жигиттер. Бул материалдар шайлоо таза эмес өттү деп далилдегенге жетиштүү. Өтпөй калган партиялардын арыздарын алып, БШКга арыз жазып, шайлоону жокко чыгарсак болот. Биз анда колдон келишинче дагы материал чогултуп бергенге аракет кылалы. Киба, башка партиянын лидерлери менен сүйлөш. Бул документтер сизде кала берсин. Ишти тездетели. Макул. Шайлоону жокко чыгарбайчы. Мага болгон покушение. Иштер эмне болот? Кимдин жолун аштырып, кимдин жолун буушту өзүң жакшы билесиң. Давай.